Менин шаарым, менин өлкөм. Бекмырза Эргешев, номер 7. Кийинки сөз Акаев Жанарбек Кубанычевичке берилет. Чоң рахмат, урматтуу Нурбек Өмүрбекович, урматтуу Алмаз Акынжанович. Мен министрлер кабинетине бир жүздөгөн ата энелердин кайрылуусун жеткирип, ошол эле убакта бир 2 сунуш берейин деп кайрылып жатам. Жакында Алай районунда, Ош шаарында, Бишкек шаарында аракетке жөндөмсүз, камкордукка өзгөчө муктаж балдардын ата энелери менен жолуктум. Тилекке каршы Кыргызстанда аутизмге чалдыккан, Даун синдрому жана шал илдетине чалдыккан балдардын саны өсүп жаткандыгы өкүндүрөт. Бирок алардын ата энелерине өкмөт тараптан көңүл буруу тилекке каршы жетишсиз. Мисалы, баласы майыптыгы болсо, же аутизм, же жана шал илдетине, Даун синдромуна кабылган болсо, ошол апасы түнү күнү ошонун жанында. Кечке башка жакта иштей албайт, сыртка чыга албайт, эч жакка бара албайт. Баласын карагандардын 98% апалар. Аталары алар менен тилекке каршы алек болбойт. Үй бүлөсүн таштап кетип калган аталары бар экен, мисалы, балам майып болуп калды деп, анын баарын апасына шылтап. Ошондой учурда бизде азыр болгону 6300 сом алып атат. Ошол майыптыгы бар баласын өзгөчө камкордук көрүш үчүн апасы болгону айына 6300, 8000 сомго чейин гана каражат алат. Менин сунушум ушуну өкмөт 2 эсеге көтөрүп берсе. Анткени ал баласын абдан көп мындай реабилитациялык борборлорго, массажга, бүт мындай жанагы камкордук көрө турган жерлерге алып барат. Тилекке каршы азыр өкмөт бөлгөн акча таптакыр жетишсиз. Экинчиден, реабилитациялык борборлор такыр жетишпейт. Ушул ата энелердин бир көз жашын, арманын уккан киши жок да. Мисалы, Ош шаарына жанагы Кара Суудан, Алайдан, Каракулжан, Оокат, Баткенден бүт Ош шаарына алып келип атышат. Аларга жанагындай адистер жетишпейт экен да райондордо. Өкмөт реабилитациялык борборлорду ачпаптыр. Ошондуктан урматтуу президенттин өкүлү, министрлер кабинетинин өкүлү Алмаз Акынжанович, ошол министрлер кабинети жанагы аймактарда, райондун борборлорунда бош турган имараттарды, мисалы ошол эле Ошто Кыргыз Телеком сыяктуу, Кыргыз Почтасы, бир топ бош турган имараттар бар. Мына ошонун бардыгын ушул жанагы аутизм, Даун синдрому, шал илдетине чалдыккан балдарды оңдоо үчүн, аларга камкордук көрүү үчүн ошол имараттарды бериш керек. Ошолорго өткөрүп бербесе болбойт. Мына экинчи сунушум ушул. Ошол жерде жана реабилитациялоо максатында аларды окутуп, тарбиялай турган, аларга керектүү болгон тиешелүү шарттарды түзүп берүү үчүн ушул райондун борборлорунда, шаарларда бош турган имараттарды берсеңиздер. Бекмырзаны Ош шаарында депутат болуп жүргөндөн бери билем. Bunun тажрыйбасы мол. Кандай иштерди болсо дагы аткарып кетишке bunun кудурети жетет. Өзү жаш, азыр иштей турган маалы. Мен ишенем, бу баланы ошол ишке барып дагы элдин көйгөйүн чечкенге, элдин суранычын жогорку бийликке жеткиргенге bunun кудурети жетет. Бул баланын ушунчалык жакшы иштеп, жакшы жүргөнүн мен ушул жерде депутат болуп иштеп жүргөндөн билем да. Бекмырза Эргешев, номер 7.